мен Мекенчил партиясынан талапкерлигимди Ош шаарынан коюп атам. Анан мага чалышты. Срочно чыгып, азыр районго барып калбасаңар болбойт. Биздин лидерге чыгып атат деп. Ошон үчүн ошол жерден аябай катуу айдап машинаны келип калдым. Азыр буюрса биздин лидерлерибиз Камчыбек Ташиев жана башкалар келип калышат. Аңгыча мен биздин партиянын программасы, максаты, курамы, башка партиялардын өзгөчөлүгү тууралуу сиздерге айтып берип, сиздердин сурооңуздарга жооп берип турайын. Аңгычакты биздин лидерлер келип калат. Биз, урматтуу туугандар, Мекенчил партиясынын атынан парламентке аттанып атабыз. Мекенчил партиясы башка партиялардан түп тамырынан бери айырмаланган партия. Биринчи айырмачылыгы бул Мекенчил партиясында мекен десе, Кыргызстандын келечеги десе, жанын берүүгө даяр мекенчил атуулар турат. Катарында мигранттар турат. Катарында башка буга чейин эң жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп, көйгөйдү көтөрүп, элдин көйгөйүн. Бирок сынбай. Бийликтин куугунтугуна калса дагы сынбай, адилеттүүлүктү туу туткан уул кыздарыңыздар турат. Анын катарында биринчи башында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Жылдызхан Жолдошева, Курманкул Зулушев жана башкалар. Биз болсо Kırgızstan'da bölünür manda erdi, kızma kılgın cöncürme basıp çerdi, canar toğlu dinatlı kükürektör. Rahmat, andemese sözdü, Kırgızstan'a belgilүү sayasatçı, Kırgızstan'ın alkanday jeri üçün canın berүүгө dayar olgan patriot uğulumuzlar, Мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Кыдырчаевич келешек. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу Тоолу, Батыр, Эркин, Каракулча элинин тургундары. Жакыныраак келип алыңыздарчы, бирок жакындап бардыңыздар. Жакындап алыңыздар, Мынага жакындап алыңыздар. Мына о туугандарым, бери баскыла бери, басыңыздар. Басыңыздар. Бу Ташиевке жолобо деп коркутуп койгон го бардыгын. Бу Ташиев элдин Кыргызстандын кыдырып келесиз. Не бу? Коркуп калдыңар, не болдуңар? Эч ким коркута албайт. Кудай кааласа. Келиңиздер жакыныраак, урматтуу элим, урматтуу журтум. Каракулча эли, Каракулча жери бул президент чыккан, мамлекеттик чоң ишмерлер чыккан жер. Бул жер келген конокторду, меймандарды сыйлуу тосуп алыш керек. Бул жердин өзүнүн традициясы болуш керек. Бул жер Кыргыздын эң уюткулуу, Кыргыз дегенде, Кыргызстаным дегенде жеген ичкен ашын жерге коя турган жер болуш керек. Мына ошондо гана биз өнүгөсөбүз. Мына ошондо гана биз бири-бирибизди сыйласак, бири-бирибизге урмат көрсөтсөк, ошондо кыргыз болуп калыптанабыз. Анан кийин бирөөлөрдү коркутуп койсо, бирөөлөргө кичине бир кызмат берип койсо, артынан чуркап жүрө берип, элибиз анда өнүкпөйт туугандарым. Урматтуу эли журтум, урматтуу кыргыздарым. Кыргызстан чоң. Кыргызстанда 44 район, 31 шаар бар. 400 эсиме чыгып калды, 53 бекен? Вот 453 айыл өкмөт бар. Канчалаган миллиондогон элибиз жашайт. Ошолордун бардыгын Каракулча бүгүнкү күндө койнуна батырууга милдеттүү. Мен келгенде билесиздер, стадиондорду беришет эле. Элдерибизди коркутуп үркүтпөйт эле. Элдер баары топтолот эле. Азыр көрүп атам, бир аз башкачараак болуп калыптыр. Мындай болбош керек.
Құда қаласа, Сооронбай Шариповичті жаңағы президентке шайлаганда біз бардығыз түп көтеріліп шайлаганбыз. Біз барпылықтар бардығыз түп көтеріліп шайлаганбыз. Азырға чекті барымыз, қолдап қуаттап, бардығыз өзімізді президент деп сыйлықтанамыз. А мен барпылық келсем, Қарақұлжалдар қашып кетті ғой, қаяқтасыңар? Емне болдыңар? Урматтуу эли журтум, урматтуу кыргыздарым, biz Kırgızстаныбызды өнүктүрөбүз деп жүрөбүз. Bir бийликтүүгө, bir байлыктууга, капчыктууга баш эткен кыргыз биз эмеспиз. Biz эч кимден коркпойбуз. Бийликтүүсүнөн дагы, байлыктуусунан дагы, капчыктуусунан дагы коркпойбуз. Корккон эмеспиз эч кимден. Бизди коркута албайт. Bizdi korkutan degen hakikatsız biyilik özün körgülüğün körü otar. Hazırgo özümüzdün ağabız uşul biz şaylagan prezident biyilikte durat. Kudayga şükür. Uşuğa çay kança meni kuğunduk taştı. Kança meni artıma düşüştü. Mına men 1 mayga ötkönde bir dostumdun Ağasının жылдығы olup kalıp oşuğa kelsem былтыр жазында. Артыман 2 машина түшүп алыптыр. Тоба кылдым. Мен эмне элдин душманымын бу? Мен эмне киммин мен? Мен эмне кыргызга жамандык кылдым бу? Мамлекетке чыккынчылык кылдым бу? Кыргыз дегенде, мамлекет дегенде жүрөгүмдү алып берүүгө даяр турсам, анан Каракулжага келсем, ошо артыман түшүп алышат ушинтип. Бул эмне деген бул? Бұл емне деген ел болдық біз? Урматтуу ел жұрт. Бұл емне деген жұрт болдық біз? Ертең ел ұқсат не дейді? Жұрт ұқсат не дейді? Бұл елді жаманатты қылыш тезірек болып қалады жаманатты. Тезірек жаманатты болып қалады. Ошонан қачышымыз керек. Баяғы патқалимдер, мен ишенем, ешқачан Сооронбай Шарипович ушул жерге Каракулжага келгендерди тыйгыла деп айтпайт. Мен ишенемин. Бирок мынерде паткалимдер, акимдер жана башкалар бардык ушул үстүндө иштеп атышат. Айыл өкмөттөр. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Биз ушул бирөөгө паткалим кылып жүрүп, бирөөгө паткалимчилик кылып жүрүп, ошону кайра жардандары түртөбүз. Biz jarga tutmay, saktap kalala turgan, korgop kalala turgan, mına Kırgız'ın jigitleri biz. Kuda kalasa, bugünkü birlikte turgan bizden ağalarımızdı saktap, korgop, koluna kol, butuna but bola turgan biz. Patkalimder emez. Anam keyin doğuş alış üçün mınday patkalimdik bolboy. Hazır prezidentlik şayloo emez, hazır parlamentlik şayloo. Biz o narko sovet davrında yaşap atkan jokpuz. Erkin elbiz. Elde hiç kim duymaz gerek. El kağalagan adamga, kağalagan uakta özü bilgende doğuş berүүгө hukuk alış gerek. Oşoga mümkünçülük alış gerek. Oşonduktan urmattуу elim, urmattуу jurtum, urmattуу Karakулжалык батыр elim, men har daim aytып жүрөm. Karakулжа тоолук батыр эл дейм. Karakулжа Совет району ушул тегерегде жашаган элдин бардыгы Кыргыздын абасына сугарылган, Кыргыздын жүрөгү менен бирге соккон, Кыргыздын каны агып турган эң бир үлгүлүү эл деп айтып келемин. Ушундан жазбагыла, урматтуу эл журтум, урматтуу Каракулжалыктарым, паткалим болгондорду ошо бойдон калтыргыла. Эл бойдон, эл жанагы шайыр, жанагы көкүрөгү кең эл бойдон калыш керек. Эл жаманатты болбош керек туугандарым. Силер ар дайым көкүрөгүңөр кең келген адамды тосуп алган, бардыгына рахматын айтып турган, жана ар дайым Кыргыздын намысын сактаган элсиңер. Ушул бойдон калышыбыз керек. Ошондо гана өсөбүз, ошондо гана биз мамлекет болуп калып кетебиз туугандар. Мен айтар элем, азыр бизде парламенттик шайлоо болуп атат. Парламенттик шайлоодо мамлекетибиздин бардык бургучтарында болуп атат. Бул бир эле Каракулжада болуп аткан жок. Бул бир эле Лейдекте
же бир эле Сузакта эмес, мамлекеттин бардык ургучларында болуп атат. Мына мен Талас областын, Чүй областын, Үстүкөл областын, Нарын областын, Баткен областын толук кыдырып чыктым. Бардык жерлерге, бардык район шаарларга бардым. Кээ бир райондордо 3-4 жерде жолугуш өткүздүм. Эл толуп кылкылдайт. Эл толуп кылкылдайт бардык жерде. Элдин бардык бизди угайлы, сүйлөшөйлү. Эмне кабары бар экен? Эмне шайлоодо кандай болот экен? Ушуну угайлы деп элдин баары кылкылдайт. А Каракулчада болсо не болду? Үйдөн чыга албай калдыңарбы? Кандай болду? Урматтуу элим, урматтуу туугандарым, Кудай кааласа, бул шайлоодо өтөт. Мен эсимде бар, 2011-жылы шайлоо болгондо Атамбаев президентке койгондо Мадумаров, Атамбаев үчөөбүз чабышкан элек негизинен, үчөөбүз күрөшкөн элек. Ошондо Каракулча эли мен азыркыга чейин ыраазычылык билдирип айтып келем. Каракулча эли ошондо Атамбаев дагы Мадумаров экөөнүн добушун кошкондо дагы мага жеткен эмес. Рахмат силерге. Себеби каракулчалыктар ошондо билген. Менин жүрөгүм кыргыз экенин. Ошол каракулчалыктар менен бирге, каракулчалыктар менен оюбуз, тилегибиз бир экендигин билгенсиздер. Мен ошого ыраазычылык билдирип рахматымды айтамын. Кудай кааласа, бул жолу да ушундай болот. Биз парламент шайлоодо биринчи орунду алабыз, Кудай кааласа. Элден оозун тыя албайсың. Бир күн бирөөнү коркутуп коюшу мүмкүн. Бирөөнү балаңды, кызыңды ишиңден алам, же ишке коем, же башка деп сүйлөп коюшу мүмкүн. Бирок, урматтуу туугандар, элдин бүт бардыгын коркута албайт эч ким. Элдин бүт бардыгын эч ким тыя албайт. Эл деген эл, журт деген журт. Бийлик келет, кетет. Бийлик 2 жыл болот. Депутат болсаң 5 жыл болот. Президент болсаң 6 жыл болот. Кетет бийлик. Бирок эл бойдон калыш керек. Менин каракулчалык туугандарым, менин каракулчалык баатыр элим, баатыр бойдон калыш керек туугандар. А мүмкүн 3 жылдан кийин мен президент болуп койсом, силерди барпага киргизбей койсо не кыласыңар? Айткылачы, не кыласыңар? Андай болбойт. Ошондуктан урматтуу туугандар, Кудай кааласа, Кудайым буйрса, биз эл менен журт менен бирге эл болгонбуз, эл менен журт менен бирге эл болобуз. Кимдир бирөө бизге тыйып, мамлекеттен кайсы бир жерине киргизбей коюуга, сүйлөштүрбөй коюуга акысы жок. Андай кыла албайт дагы. Кудай кааласа, Кудайым буйрса, Алла Таалам колдосо, эртең парламент шайлоо тынч өтүп, эл добуш берген адам добушун берип, эч ким силерди шайлоодо тыя албайт. Эч ким силерди шайлоодо буга добуш бер деп зордой албайт. Кабинага кирдиңби, каалаганыңа добуш бер. Ошо силерди зордоп, кордоп, шылдыңдап, акчага сатып алып, коркуткандарга каршы добуш бергиле туугандарым. Ошондо эл утат. Ушунчалык жанагы таза шайлоо деп коюп, ушунчалык шайлоо ушунчалык таза эмес өтүп атат. Мына мен силерге мисал келтирип айтайын. Кыргызстандын баарын кыдырып чыктым. Бардык жерде шайлоону добуш сатып алуу, сатуу, коркутуу процесси жүрүп атат. Бардык жерде ошондой. Кел, паспортун бере кал, жаза калайын, учетко кое калайын, сүрөтүн тартып ала калайын, мына 1000 сомду алып тур, анан дагы 1000 сомду эртең берем, шайлоодо берем деп, элдин бардыгын ушуга алып кетип атат туугандар. Биз кандай эл болдук биз? Урматтуу туугандарым, добушту сатып алам дегендер Кыргызстандын кыргыз элинин чыккынчысы деп билгиле. Кыргыз элинин чыккынчысы бүгүнкү күндө добуш сатып алат. Кыргыз элинин чыккынчысы бүгүнкү күндө элди коркутат. Тиге добуш бер, буга добуш бер деп. Урматтуу элим, урматтуу журтум, көзүңөр менен көрүп атасыңар. Заман эмне болуп атат? Жашоо турмуш каяка өзгөрүп атат? Биз жердешчиликтен, уруучулуктан,
Жанагыдай бири-бирибизге болгон жаман ыкылас сапаттардан арылышыбыз керек. Арылышыбыз керек. Эгерде мен сузактык болсом, эмне үчүн мага каракулчалыктар добуш бербеш керек экен? Эмне үчүн? Эмне үчүн каракулчалык барса, сузактык добуш бербеш керек экен? Андай болбойт туугандарым. Кудай кааласа мен кыргыз элимдин атуулу катары, кыргыздын баласы катары, кыргыздын ар бир айылынан добушту аламын Кудай кааласа. Добушту беришет мага. Урматтуу элим, урматтуу журтум, добуш сатуу арам экендигин барыңар билесиңер. Муну айтып атышат. Добуш саткан мамлекеттин келечегин сатабыз, элибиздин келечегин сатабыз, журтубуздун келечегин сатабыз. Муну барыңар көрүп атасыңар. Урматтуу эл журтум, жакында эле биздин аалымыбыз Чубак үчүн айтып өттү эле. Добуш саткан сойку денесин сатканга барабар деп. Мундан артык кантип түшүндүрөт эми? Айткылачы. Мундан артык орой, мундан артык жаман, мундан артык өтө жагымсыз сөздү кантип айтат? Ушул жетиш керек адамдын акылына. Мен эсимде биз Каракулчадан келиптир деп, Каракулчадан биздин президентибиз шайланып аттыр деп Сооронбай Шарипович барганда бүт барпы эли топтолуп, 10 миң адам топтолуп, мен атамдын үйүндө тосуп алдык эле. Чото мен эч ким тосуп болбой атат. Мен түшүнбөй атам ушуну. Чото мен эч ким тосуп болбой атат. Мага эч ким ушул жерден келип, урматтуу Ташиев, сен бизге ушун деп биздин балабыз шайланып атканда жардам бердиң эле. Чуркадың эле. Рахмат сага. Мына биз дагы сага жардам беребиз. Биз дагы сени менен чогуу болобуз. Деп айткан каракулчалыктар чото көрбөй атам мен. Же эшек ылайдан өтсө болду бу. Эшек бир ылайдан өтсө, кийинки ылайга барып тыгылып калышы мүмкүн туугандар. Ылай көп. Шашпагыла, ылай көп али. Ошондуктан мен айтаар элем, Кудай кааласа, Кудай буйрса, биз коркпостон, эсиңердеби? 2010 жыл, 1990 жылдары мамлекетибизде ызычуу болуп урушталаш болгондо, ушу каракулчалыктар бар сактап калган кыргыз элин. Оттон коркпогон, октон коркпогон, кыйынчылыктан коркпогон, биререк болсо жанымды берем деген каракулчалыктар бар сактап калган туугандар. Каракулчалыктарды, алайлыктарды биздин Кыргызстандын бардык жерине айтат. Баатыр эл деп айтат. Ошого татыктуу болгула туугандарым. Татыктуу болгула. Кудай кааласа, эртең парламент шайлоо бүтүп, парламентке шайланып бара турган болсок, элдин, журттун, мамлекеттин келечегин сактоого бардык күчүбүздү жумшайбыз. Мен ачык эле айтайын, бая башында айтып өттүм, дагы айтып коеюн. Парламентке шайланып барсам туугандар, мен криминалынан, бандиттеринен коркпоймун. Байлыктууларынан коркпоймун, акчасы көбүнөн. Бийликтүүлөрүнөн да коркпоймун туугандар. Эч кимизден коркпоймун. Пусть попробуй что-нибудь сказать. Жанын сууру боламын. Жандарын сууру боламын. Ошого силер дагы татыктуу болгула. Эмне үчүн мен Ата журт партиясы менен келбедим? Себеби, урматтуу туугандар, түшүндүрүп берейин. 2010 жыл Ата журт менен келгенде добуш бергенсиңер, мен ыраазымын силерге, рахмат. 2015 жылы Республика Ата журтуна келгенде добуш бердиңер, рахмат. Ыраазымын силерге. Азыр эмне үчүн Ата журт менен келбедим? Себеби, мен Мекенчил партиясы иштеп келдим. Мекенчил партиясын 2010 жылы Садыр Жапаров экөөбүз түзгөн элек, июнь айында. Өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө Садыр Жапаров акыйкатсыздыктын негизинде элимдин, журтумдун байлыгы деп кыйналсам да, кысталсам да, кордук, зордук көрсөм да, ушунчалык азап тартсам да, мен элимден жакшылыкты күтөм. Элимден, журтумдан, жөнөкөй адамдардан колдоону күтөмүн. Кудай кааласа менин жөнөкөй адамдарым мени колдоп чыгарып алышат деп силерди күтүп отурат туугандар. Келиңиздер ошого жардам берип коелу. Келиңиздер Садыр Жапаровго жардам берип коелу. Мына ошол досумду чыгаруу үчүн, досума жардам берүү үчүн, досума жөлөк таяк болуу үчүн мен Мекенчил партиясы иштеп кетип атам туугандар. Ошого кетип атам. Садырыбыз Садырдай Кыргыздын Садырдай жигиттерин колдой албаган эл, Садырдай жигиттерди
ушундай бир кубаттап койбогон эл ал жакшы эл болбойт туугандар. Жакшы эл болбойт. Бийлиги барлар, бийлиги бар. Кудайга шүгүр, жашап атат. Оозунан чыккан сөзүнү 2 метр өтпөй аткарып атышат. Байлыгы бар. Каалаганын сатып алып атат. Керек болсо элди сатып алам деп камданып атат. А садырыбыз болсо туугандар, элим деп, журтум деп силерден колун сунуп жардам сурап отурат. Келгиле жардам берип коелу садырга. Келгиле колдоп коелу ушу баланы. Биз түндүк түштүк дебестен азыр күндө мурда эгер түндүк түштүк болсо азыр район болуп бөлүнө башташты. Уру болуп бөлүнө башташты. Демек биздин жашоо турмушубуз азыр туура эмес экендиги ушунун белгиси да. Туугандарым, bir uç kırgız birge olup bir muştun boluştun bir sebebi var. Muna Karakulcanın her bir taşında, muna toğalarında her bir metre cerinde menin Kırgız kadar akım var tuğanlar. Akım var. Silerdin dağın, hurmatlı Karakulcalıklarım, Kırgızistan'ın her bir cerinde, köldögü sudan, Talas'ın toğalarında, Жаллабаттын жаңгак токойунда ар бириңердин акыңар бар. Ар бир кыргыздын акысы бар. Ошондо биз бирдиктүү болобуз туугандар. Ошондо биз кыргыз деген атка татыктуу болобуз. Бул менин районум кирбе, бул сенин районуң кирбе деп. Бул кандай деген бул? Бул эмне деген бул? Маңкуртчулук. Биз эмне 19-жылыма кайттыкпы? Андай болбойт туугандар. Мен мына жеке айтып коеюн. Туугандарым, силер Каракулчалыктар кимиң барбы? Кичинекейиңби, чоңуңбу, эң чоңуңбу каалаган кыргыздын жеринде каалагандай жүрүүгө мүмкүнчүлүк акыңар бар. Жана биз ошону камсыз кылабыз, Кудай кааласа бийликке келсек. Биз элге тегиз карайбыз. Элибиз тегиз карашыбыз керек. Ошондо утабыз, ошондо жеңебиз, ошондо Кыргызстан жеңет туугандар. Мына азыр ушул жерде тургандардын канчалык көпчүлүгүңөрдүн бала чакаңар мигрант болуп жүрөт. Миллиондон ашык балдарыбыз, кыздарыбыз мигрант болуп жүрөт. 20 жаштан баштап 50 жашка чейинки эң кыйын балдар, кыздарыбыздын бардыгы талаада жүрөт. Туурабы? Мына мен кече Москвадан келдим. Москвадагы балдардын көздөрүн карагылачы. Ушунчалык мындай аянычтуу карайт. Канчасы мага жолугуп айтышты. Камчеке, качан бизди алып кетесиңер депчи. Каракулчалыктар да бар экен ошонун арасында. Качан алып кетесиңер бизди? Качан биз башка бирөөнүн элинде, жеринде тентигенибизди токтотуп, өз элибиз, жерибизге барып, бала чакабыз менен бирге, тууган уруктарыбыз менен, айылдаштарыбыз менен бирге мамлекетибизге кызмат кылабыз. Ар бир кылган эмгегибиздин бир сому болсо да мамлекетибизге калат. Качан ушундай болот? Мейли бизго эми ушундай болуп турмушка туш келдик. Балдарыбыз эмне болот? Балдарыбыздын тагдыры эмне болот? Кыргыздын балдарынын тагдыры эмне болот деп ыйлап атышат. Балдарыбыз орусча болуп калды, орусча окуп калды, кыргыздын үрп ататын билбей калды. Кыргыз десең какой кыргыз деп сурап калды. Кандай болобуз деп кычалат болуп атат туугандар. Ошол миллиондогон элдерибиз чачырап кетти. Бөлүндүк. Эмне үчүн? Себеби мамлекетте бирдиктүүлүк жок. Мамлекетте баягы паткалимдер. Бирөөгө кызмат кылып, жумуш алыш үчүн, бирөөгө жагыныш үчүн ушинтип элди журту бөлгөндөр мамлекетти бөлүп жарып жок кылып атат тургандар. Мен дагы бир жолу айтайын. Бүгүнкүдөй кылып элди шылдыңдап, тебелеп, элдин намысын тебелеп, элдин житирип, жерге киргизип, мунанга берсең бересиң, бербесең бербейсиң деген заман эч качан болгон эмес. Коркпогула. Кыргыздар көтөргүлө башыңарды. Муну мен ачык айтайын. Биздин урматтуу президентибиз эч качан мындай дебейт, мындай кылбайт. Мен ал кишини жеке өзүм билемин. Анын ага жакшы көрүнөм деген паткалимдер кылып атат муну. Паткалимдер Каракулча элин жаман көрсөтүп атат туугандар. Башка партияга барсаң, атыңды жазып, бул айыл өкмөттөн, бул участоктон сен кетип калат экенсиң да, бир добуш кем болуп калат экен да деп адамдарды коркуткандар, булар жалаң паткалимдер. Булар элдин келечегине балта чапкандар туугандарым. Коркпогула. Кудай кааласа баары жакшы болот. Бизге Мекенчил саясий партиясына Каракулчадан бир добуш бересиңерби?
10 doğuş beresiңерби? 10 ming doğuş beresiңerби tuğandarım? Bardık adal bolsun. Kuda kalasa biz bardık erke kızmat kılganday sizlerge de kızmat kılıp beremiz. Kızmat kılıp beremiz sizlerge. Oşonduktan men oyloymun bizdin elimiz, jurtubuz, Kırgızstanыбыз erkin boydan kalış gerek. Bardık jerde. Başımızды beyik көтөрүп жүрүшүбүз керек. Шайлап өткөндөн кийин эртең сөзгө ылакапка калып кетпешибиз керек. Паланча жерге барса киргизбей койду, түкүнчө жерге барсак мындай кылды деп. Мындай болбош керек туугандар. Мектептеги мугалимдерди коркутушуп, врачтарды коркутушуп, тиге добуш берсек мындай болот, буга добуш берсек мындай болот. Кана көрдүк аларга добуш бергенде жыргатып жүрүшкен жок. Жыргатып жүрүштүбү? Мамлекет жыргап кеттиби? Жыргап жашап калдыкпы? Ошондон эркин добуш бергиле. Коркпогула эч кимден. Списогуңду жазып алдым. Списогуң боюнча уже добуш берилип калды. Башка добуш берсек билинип калат деп коркутуп атат. Эч нерсе билинбейт. Урнага келдиңби? Эркин мыйзамдын негизинде, мамлекетибиздин мыйзамдарынын негизинде барып каалаган партияңа добушуңду берип урнага салып кой. Болду. Эч ким сени контролдой албайт. Эч ким сени кимге добуш бердиң деп уруша албайт. Өзүң билген адамга билген партияга добуш бер. Биздин партияны каалабайсыңбы? Каалаган партияга добуш бер. Бирок туугандар, бир нерсени айтамын. Бир партияга добуш бербегиле. Бул кайсы партия? Бир партияга добуш бербегиле деп мен чакырамын. Ал кайсы партия? Кайсы? Урматтуу туугандар, акча берген, добушту сатып алам деген, бийлик менен коркутуп алам деген партияга добуш бербегиле. Ошондо балдарыбыз келечеги болот туугандар. Ошондо балдарыбыз келечеги болот. Ошондо силер эркин экениңерди көрсөтөсүңөр. Ошондо силер адам экениңерди, жакшы адам экениңерди, балдардын, журттун, элибиздин, мамлекеттин келечегин ойлогон адам экениңерди ошондо көрсөтөсүңөр туугандарым. Мен сиздерге биздин программа боюнча бир эки нерсе айта кетейин. Мамлекетибизде мына 2010 жылы бая июнь айын билесиңер, июнь айы эч качан эсибизден чыкпайт. Согуш болуп аткан маалда убактылуу өкмөт келип, конституция кабыл алынган. Ошо конституция туура эмес экендигине көзүбүз жетти. Кудай кааласа, биздин партия парламентке шайланып келип калса, биз конституцияны өзгөртөбүз. Конституцияны өзгөртөбүз. Конституция бирдиктүү башкаруу болот. Азыркыдай чаржайыт болбойт. Азыркыдай паткалимдерди, мамлекетке зыянкечтердин бардыгын жоготобуз туугандар. Баарын жоготобуз. Кудай кааласа, биздин партия 65 мандат алып келип кала турган болсо, өкмөттү өзүбүз түзөбүз. Өкмөттү биз түзөбүз. Өкмөттүн башчысына мына мен келем ошондо туугандар. Ошондо мамлекетибизде өзгөрүү болот. Мамлекетте тез аранын ичинде өзгөрүү болот. Мамлекетте ошондо бүгүнкү жашоодон башкача жашоо башталат. Мамлекетте акыйкаттуулук орной баштайт. Акыйкатсыздыктар, куугунтуктоолор, байлар, кедейлерди басмырлоо деген болбойт. Бүгүнкүдөй шайлоочуларды шылдыңдаган деген болбойт туугандар. Биз тез аранын ичинде өзгөртүү киргизебиз. Кудай кааласа, мен ойлоймун, силерде учурда турганыңарда ар бириңердин жүрөгүңөрдө, Каракулчалык баатыр элимдин ар биринин жүрөгүндө мамлекеттеги өзгөрүүнү каалап, күтүп жүрүшөт. Күтүп жүрүшөт. Ошол өзгөрүүнү алып келебиз туугандар. Ишенип коюңуздар, Кудай кааласа. Мен эми баардыгыңыздарга тынчтык каалаймын, ийгилик каалаймын. Кудай буйрса, Кудайым ал кулум десе, бул шайлоодо бүтөт. Бул шайлоодо кетет. Мен азыр бир жарым сааттан кийин кетемин. Бул ташип келип сүйлөп кетип калды да деп ойлобогула. Менин жүрөгүм, акылым, оюм, эсим ар дайым силер менен бирге болот туугандарым. Ошо шайлоого келип атканда, кирип атканда, добуш берип атканда өзүңөрдүн мен айткан сөздөр боюнча эсиңерден чыгарбагыла. Ойлогула. Анан добуш берип алгандан кийин аттың ай, жалгыз бир добушумду элимдин, журтумдун, мамлекетимдин келечеги үчүн бере албастан ушул мени коркуткандар үчүн, акча үчүн берип койдум да деп аттың кылып калбагыла туугандарым. Аттың кылып калбагыла. Эртең мамлекетте өзгөрүү болгондо
Men обязательно караймын. Мен эртең Каракулча району биздин Мекенчил партиясына канчалык берди? Каракулча району канчалык мекенчил экендигин мен ошондон карап билемин. Кудай кааласа. Силерден жакшылыкты күтөмүн. Рахмат бардыгыңыздарга. Рахмат. Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташиев. Урматтуу агайын туугандар, биздин партия башка партиялардан түп тамырынан бери айырмаланган партия. Биз парламенттик шайлоого конкреттүү саясий экономикалык программа менен чыгып атабыз. Кудай кааласа биздин партия 4 октябрда көпчүлүк добуш менен кете турган болсо, Кыргызстанды мына ушундай туңгуюктан алып чыгабыз. Анда эмесе биздин катарыбызда дагы бир талапкерибиз бар. Кыргызстанга белгилүү саясатчылардын бири Сабиров Равшан Азатович Көзөк. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу аксакалдар, урматтуу апалар, урматтуу ага карындаштарым. Бүгүн мына Камчыбек Кыдыршаев Ташиев абдан жакшы айтып кетти. Демек биз эмне кылышыбыз керек? Мына Советтер Союзунун идеологиясын алышыбыз керек. Ар бирибиз райондо бололукпу, айылда бололукпу, кайсыл жерде болсо дагы биз мекенчилдик сезимди ойготушубуз керек бүгүн. Мына бизде көпчүлүк айылдарда бүгүнкү күндө агитаторлорубуз жок. Бирок биз ишенебиз. Ар бирибиз жашыбыздан баштап аксакалдарыбызга чейин мекенчилдик сезим ойгонсо, бул биздин агитаторлорубуз Кудай кааласа. Мына сиздер урматтуу туугандар, ар бириңиздер күнүгө мына турганда дагы, жатканда дагы мекенчилдик сезим болсо, жүрөгүңүздөр мекенчил деп соксо, Кудай кааласа биз Кыргызстанды өнүктүрөбүз, өстүрөбүз, жаркын келечекке алып келебиз туугандар. Урматтуу туугандар, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Садыр Нуркожоевич Жапаров эмне үчүн жатат? Бүгүнкү күндө Кумтөрдү алайын деп, ошол убакта комиссиянын жетекчиси болуп, 2 ай бул нерсени ийнесинен жибине чейин мына изилдеп чыгып, ошол жерде чоң коррупция бар экендигин, ал жерде экологиялык катастрофа бар экендигин, ошол жерде $1,5 миллиард жылына түшүп тургандыгын, жанагы заграницадан келген мошенниктер, аферисттер алып кетип аткандыгын, ошол эле мезгилде аларды биздин эң жогорку деңгээлдеги чиновниктер крышевать этип турганын билгенден кийин бул жигитти мына камакка отургузуп коюшту. Бул саясий туткун бүгүнкү күндө жөндөн жөн отурат бул. Кудай кааласа биздин партия, Мекенчилдик партиясы барып парламентке барып калаткан болсок, ошол кылымдын аферасы деген договорду Кумтөр боюнча денонсация кылып, жокко чыгарып, Кумтөрдү биз элге алабыз. Башка кен байлыктарды дагы элге алабыз Кудай кааласа. Ошол Кумтөрдү ала турган болсок, бүгүнкү күндөгү $4,5 миллиард Кыргыз элинин карзын 4 жылдын ичинде кутулдурабыз Кудай кааласа, урматтуу туугандар. Урматтуу туугандар, эгерде $1,5 миллиард киреше кирип турса Кыргызстанга, биз экономиканы оңдойбуз, бизнеске мына эркиндикти беребиз. Кудай кааласа завод, фабрикаларды жандандырабыз, айыл жергесин өнүктүрөбүз, мигранттарыбызды алып келебиз Кудай кааласа. Ушул жерде жумушчу орундарды ачабыз Кудай кааласа. Биздин программа көп жылдарга пландалган программа менен чыгып жатабыз урматтуу туугандар. Кудай кааласа ошондуктан, демек туугандар, ар бирибиз улутубузга карабастан, уруубузга карабастан, айылдаштарыбыз, мына аксакалдар, жаштар бардыгыбыз бир муштумга чогулушубуз керек. Кудай кааласа эртең тагдыр чечүүчү 4 октябрды акыл калчап, ой жүгүртүп, абдан жүрөгүбүз менен кеңешишибиз керек. Кудай кааласа урматтуу туугандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондо 5 жылда бир жолу бийлик келет. Мына сиздердин дагы, президенттин дагы, депутаттын дагы, министрдин дагы бир гана добушу бар. Ушул добушту туура пайдаланыңыздар. Мен ойлойм, мына Каракулча эли, Совет эли, Өзгөн району, Ош облусу, Кыргызстан укмуштай бизди колдоп атат Кудай кааласа. Бардыгыбыз бир бололук. Кудай кааласа, бардыгыбыз эгерде чогуу болсок, бир муштумга чогулсак, бирибиз 10, 100, 1000 болуп туруп, Мекенчил партиясын, элдик партияны колдоп берсеңиздер, биз барып элге, журтка, мамлекетке чыныгы кызмат кылышты көргөзөбүз.
Рахмат, урматтуу туугандар. Экинчи номер Мекенчил партияны колдоп коюшуңуздарды дагы бир жолу суранып кетем. Рахмат, аман болуңуз. Рахмат. Анда эмесе кезектеги сөздү Кыргызстандагы чыгаан таза судьялардын бири, белгилүү саясатчылардын бири Курманкул Зулушев көрсөтөт. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу, касиеттүү Каракулжа өрөөнүн тургундары. Мына мен сиздерге сөзүмдүн алдында мына ушул жигит жөнүндө экөө сөз айткым келет. Равшан Сабиров Азатович. Мына көрдүңүздөр, бул жигит өзү тажик улутунан. Тилин караңыздар, кыргыздын түшүн жоруйт. Бирөө жүрөгү да Кыргызстан деп согот. Мына ушул шайлоо башталарда тизмет түзгөндө биздин лидер Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичтин мен деген жанындагы достору, чогуу жүргөн адамдары башка бай бийликтүүлөргө кетти. Мен күбө болгон ушул жигитти канча партия чакырды. Биздин катарга тур, депутат бол, кыйналбай деп. Жок, мен дос сактайм, Ташиевдин жанында туруп садыр досумду чыгарам деп, мына оор болсо дагы биздин катарга келип отурат, мына ушул уулуңуздар. Урматтуу Каракулжалык туугандар, мына менден алдыңкы айткандар коррупция, уурулук, жердешчүүлүк, бийликтин зомбулук бардыгын айтып кетти, көрдүңүздөр. Биз бул жаңылык эмес. 30 жылдан бери ушундай жашоо болуп атат бизде. Мына 30 жылдан бери ушу жашоону оңдойлу деп биздин Мекенчил саясий партиясы колуңуздарда турган программаны алып чыктык. Бул башка партиялардан өзгөчөлүгү эмнеде? Биз системаны оңдойлу деп атабыз. Башаламан азыркыдай башкарууну биз бир баштуу жоопкерчиликтүү бийликти орнотушубуз керек. Эгерде сиздерден көпчүлүк добушту алып келип калсак, сиздердин карооңуздарга, сиздердин макулдуңуздарга референдумга 3 маселе чыгарабыз. Эгерде сиздер президенттик башкарууну тандасаңыздар, премьер-министр деген кызмат жоюлат. Эгерде таза парламенттик башкарууну кааласаңыздар, анда президент деген кызмат жоюлат. Демек, өлкөдөгү эки баштуу ажыдардын бир башы жок болуш керек туугандар. Бир адам жооп бериш керек, бир адам чечим кабыл алыш керек. Алган чечими мамлекетке пайдалуу болсо, ал алкыш алыш керек. Мамлекетке зыян келтирсе, сөзсүз жоопкерчиликке тартып камалыш керек. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мурунку президент кылган иштери үчүн аз түрмөдө. Демек, Кыргызстанга, кыргызга эреже кирди туугандар. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Бийликте ким турбасын, ким болбосун кеткенде эми сөзсүз жооп берет, эгер кылмыш кылса. Бул сиздердин тандооңуздарда болот. Экинчи, 120дан 75ке чүрүү депутаттардын санын бир мандаттуу шайлоо системасын киргизүү туугандар. Бул мына партия лидерлеринен азыркыдай коррупцияны алып, элдин укугун, тандоо укугун силерге кайтарып берүү. Үчүнчү маселе, бул ири коррупционерлерге жана миллиондо урдаган, бачабаздар, жаш балдар, кыздарды зорлуктаган, карасантайлык менен бир нече адамды өлтүргөн кылмышкерлер, ошондой эле эң негизгиси, урматтуу шайлоочулар, ант берип кызматка отурган бул сот, прокурор, министр, депутат, президентке өлүм жазасын киргизишибиз керек. Мына 10 миллион, 100 миллион, 50 миллион урдап алат, соттон 2-3 миллион штраф салат, чыгып, жыргап, үй бүлөсү менен жашап атат. Муну менен кантип күрөшөбүз биз? Азыркыдай катуу чараны колдонушубуз керек. Катуу тартип керек, чечкиндүү аракет керек. Мурункудай стандарттуу мамиле менен өзгөртө албайбыз туугандар. Радикалдуу кадамдарга барышыбыз керек. Өлүм жазасы бүт мамлекетте бар өнүккөн. Бизде эмне жок? Анткени бизде кичинекей мамлекет бийлик менен криминал эл менен аралашып, башаламан жашоо саясаты туугандар. Эгерде ушул 3 маселени таңдап берсеңиздер, баш мыйзамды өзгөртөбүз, аз лидер айтып кеткендей. Өзгөртүп, реформаларга жол ачабыз. 30 жылдан бери аталышы кооз реформалар эмнеге ишке ашкан жок? Анткени баштагы башаламандык, бири-бирине каршы бийлик буну эч качан ишке ашырбайт туугандар. Эгерде азыркыдай башкарууну бир иретке келтирип алсак, тоогенде коррупция, энергетикада коррупция,
налогтагы, таможнидагы, тендердеги мына жол салып, мектеп салып, бүт коррупцияны токтотсо болот, ошондо мамлекет казына толот тугандар. Азыр бардыгы билет. Тендерден ким канчаларын, акча каяка кетерин, тендерди текшерген 5-6 укук орган бар, бардыгы билет. Эмнеге кылмыш ачылбайт? Анткени бардыгын дойласы бар тугандар. Мына 5-6 партия шайладыңыздар, азыр да көңүл урбай 5-6 партия шайлайсыздар, келип премьерди бирөө шайлайт, министрди бирөө дайындайт, кызматты ошентип бөлүп алышат. Премьер-министр ишке киргизгенде иштебеген министрди кызматтан алайын десе, жана койгон фракция айтат, ал биздин кадр. Сен өзүң кетип калбай жумуштан дейт. Мына ошо менен коррупция да токтойт, реформа да токтойт, элди алдамай тугандар. Келиңиздер системаны өзгөртөлү. Аны мына бүгүн сиздердин колуңуздарда. 4-октябрь күнү бир муштум болуп, азыркы кесиптештер айткандай, туура тандоо кылыңыздар, биз өзгөртөбүз Кудай кааласа. Эч качан сиздер алданбашыңыздар керек. Мына бүт патриоттулук жөнүндө сөз болуп атат. Мен бир мисал айтайын. Өзгөндүн Ирису деген айылында Нур Мухаммед деген бала бар экен. Мигрант болуп Россияда иштеп келген. Ошол бала чөп чаап адырдан. Чөбүн сатып, айылдын тешилген асфальтын колу менен, күрөк менен жамап жүрөт тугандар. Жолугушуга барып, эмнеге буну жасап атасың десек, мына элине карап айтып атат. Элдин баары жана уурларга бийликтик акчаны ээчип атат дейт. Мен элге эмне кылып ушул партияга көңүлүм бурдурсам деп, колуман келген ушул экен дейт. Чөптү сатып, мына жолун жамап атам. Көбүрөөк добуш берсе Садыр Жапаров чыгар бекен? Кыргызстанды оңдой турган Жапаров ташыйып калды, башкага ишенич жок дейт. Мин деген кыргыз тентип жүрөт деп атат ошол. Ийлагыдай болуп сүйлөп атат тугандар. Мына чыныгы патриот. Ушундай балдарыбыз бар. Анын жасаган иши мага да өзгөчө таасир калтырды. Бардыгына таасир калтырып атат. Ушундай патриот балдар бар, Кыргызстан сакталып турат. Мен ойлойм, уучубуз кыр эмес. Кудай буйруса, мындай жигиттерибиз көп, биз мамлекетти оңдоп алабыз. Рахмат барыңыздарга. Аман болуңуздар. Абны балдар сүйлөйбү? Сөз. Урматтуу агайын туугандар, биздин лидерибиз күнү эле келе бербейт бул жерге. Ошондуктан ар ким өз сүйлөй бербей, убакыт ала бербей, лидер менен суроо жооп берсе, кандай дейсиздер? Сурооңуздар болсо, биздин программа боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздар болсо, биздин программага макул болсоңуздар, ачык эле айтып сурооңуздар берсеңиздер болот. Суроолор бар, урматтуу туугандар. Бирок анча сөз сүйлөгөнгө уруксат. Уруксат, келиң. 2 мүнөт 3 мүнөт. Берген, келиң. Айтың, берген, келиң. Мына башкалар бербейт, мен берем. Коркпай сүйлө. Мен коркпойм. Коркпа. Мен бир ажалдан корком, бир шакты миже пистолеттин орунда коркпойм. Кудай сактасын, баары жакшы болот. Мына бул Карабулжага келген депутаттыкка кандидатурасын койгондордун бардыгы нааразы болду. Эмне себептен нааразы? Эч ким өз жооп бере албайбыз. Бул бийликтин кысымы дейин десек, азыр чарбанын кысымы да катырып турат. Себеби аба бузулуп атат, кыш жакындап атат. Айрымдары оту менен, айрымдары мал менен, айрымдары өзүнүн тиргелиги менен, айрымдары бийликтин кысымы менен келбей атат. Бул эң эле туура айтылды. Менин бирден бир өтүнүп кетерим. Мына Кумтөр маселеси боюнча Кубанычбек Исабеков деген депутат 33%ге көтөргөн. Кумтөр маселесин. Ошол 33% түшкөн алтын доход каякта? Кайсы премьер-министр ошону көзөмөлдөп, элге ушундай 33%-тин жардамын көргөзөлүк, пенсиясын көтөрөлүк, айлыгын көтөрөлүк, пособияны көтөрөлүк. Эмне себептен бир да премьер-министр айтпайт? Булардын бардыгы коррупцияга малынган. Бийликтен кеткенден бири да отчет бербейт. Мондай деп отчет бербейт. Кыргызстандын ички карызын, тышкы карызын бир да премьер-министр айткан жок. Мага ишенбесеңер, архивди көтөрүп көргүл ошол. КТРден, ЛТРден архив эркилеринен. Жок эчтеме. Жок. Барды келтирип мени шайлап кой. Туура шайлаш ар кимдин көңүлүндө, ар кимдин жүрөгүндө. Кайсы партияга добуш бересиң? Ал ар кимдин жүрөгүндө. Тура сөздө туган жок дейт. Мына булардын арасына кошулган, жаш отургузган көчөттөр бар экен. Ушу көчөттөрдү эриштирген суларга чоң рахмат. Ушу көчөттөр да келечекте ушулардын ордуна келип, эл үчүн
Memleket için, mekan için götürgen jasar geçe gerek de oylayım ben. Mana. Usul kamçı turalı men maktan vereyim. Bu kimdik nerse? Mana türmege oturganda 3 yolu vardık. 3 yolu. Vardık. O şehirde Cenab-ı Beknazarov degene biz daldadı. Men o şehirde aytdım Beknazarov'da. Ey Azimбек, seni karıştırışta türkü turbaysın mı dedim. Mana o şehirde aytdım ben. Eğer korksam Azimбек'ti jandap durgan ballardan korkat elem. Benim yüreğim bir öyle. Biri de jol ölüm. 10 jol ölmeyim. Mana şu kaysı partiyani saylaysınlar her günlerin yüreğimlerde. Bırak ayak için doğuş verişti. Mekan için, el için, yurt için doğuş verişti. Her kimin eşinlerde tutun. Mana bizden adamımız sarpar atar. Adamımız 1 milimetre olsa kıska. Yanımızda yürüyen temsilcilerden ajratıp yok. Bugünkü temsilcilerden yok. Artığımızda karışsak yaşlar yaşıkel atar. Bu yaşlarda da gelecek gerek. Bunlar da emigrasyada yürümeş gerek. İşteş gerek usul yerden. Kırgız'ın arganda isminen bolsa da Kırgız'ın ekonomikasını kotarış gerek. Usul yaşlarda emigrasyadan alıp gelip alacakta kıynalgan ballarını ben görüp geldim 12. yılı. Görüp iladım o kızlarga. Narındık bir kız var eken usul aksakal kaytav şehirden öste bir silah koyun dedim. Oşal kız özünü özü silahıyla жүрген meni silayım ne kılar? Ben tamaktan aşka emesmin. Başka emesmin. Alardan kıynalganı ben zeynimge idi. Zeynim. Her kimden balası var. Görüp duralım. Kızlar öktönüp gitti. Baldar kıynalıp duruyor. Kim güydü aşağı? Kaçtan güydü? Kaç prezident, kaç premier güydü? Kim aşağının taciyasına var? Kaç minister var? Koşuyor bir toprak salıp koydu. Virüs toprakta ayağı doşuyorlar barıştan. Korktu. Elden korktu. Eğer usul yerde iş olsa o kızların ömrü uzun oladı. O kızların kıyıcılığı çok oladı. Ben gündep getemin. Bana arigimin özdürüğümün kaç partiyanı kalırsan o doğuş ver. Bırak akçı kaldanmağılarını. Rahmat. Rahmat eken, rahmat. Hazır siz söylep atkanda nerede bir uçuraş. Bardığına salamdaşmayın. Bulardın olu altın olu olsun. Siz söylep atkanda mıniyattan bir ün çıktı. Erkeğe kes depçi. Oşondan sonra erkeğe kesin. Hazır erkekler gana korkpay. Biz erkekmiz dep oktan da korkpay Kırgız üçün canımızı bergenge dayar bolganбыз. Biz erkekmiz dep ottan da korkpay Kırgız üçün canımızı bergenge dayar bolganбыз. Biz erkekmiz dep basıp жүрөбүz тугандар. Азыр дагы эч кимден коркпойбуз. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мени угуп тургандар, жеткизип бара тургандар жеткизип баргыла. Тиги Паткалимдерге жеткизип баргыла. Айтып коеюн. Биз эч кимден коркпойбуз. Кудай кааласа, Алла Тааладан коркобуз. Эли журтубуздун каарынан коркобуз. Алла Таалам буйрса, мына мени менен ушул канчамчы иштегендер отурасыңар. Мамлекетке мен да 2 жолу депутат болдум. Мамлекетте министр болуп иштедим. Аллага миң кала шүгүр, мамлекетке рахмат. Мамлекет маған генерал деген наамды берди. Бирок мамлекетте бир адам мени коррупционер деп айта албайт тугандар. Бир адам айта албайт. Бүт ömrümdü, бүт акылымды, бүт күчүмдү мамлекет жыргалчылык үчүн иштедим. Мындан ары дагы иштей берем, Кудай кааласа. Рахмат. Урматтуу туугандар, мен силерди бир адам менен тааныштырып коеюн. Суроо бергесем, суроо бере албайсыңар баары бир. Себеби суроо бермей туруп бери келгенде коркуп атышат да кантип суроо берет деген. Туугандарым, элим журтум, дагы бир жол баса белгилеп айтайын. Каракулжанын намысын түшүрбөгүлө. Каракулжа мен үчүн өмүрүм өткүчү баатыр эл. Каракулжа мен үчүн жүрөктүү эл. Каракулжа Кыргызстанды сактап тура турган элдердин бири уч Каракулжа. Намысын түшүрбөгүлө туугандарым. Бир уч паткалимдерге, убактылуу бийликке коркуп, жүгүнүп сыны бербегиле. Туруп бергиле. Кудай кааласа баары жакшы болот. Баары жакшы болот. Анан мен бир адам менен тааныштырайын деп келдим. Жеңиш барбы? Жеңиш деген жигит мына бул жигит. Ушул жигит корксо ушул жигит коркуп калар эле. Келбей койсо ушул жигит келбей коёр эле. Мына Алла Таалам турат. Ушул жигит Италиядан келди. Италиядан келип атайы. Италиядагы Ла Скала деген дүйнөгө белгилүү опера театрынын солисти болуп иштейт. Мына баягы мыйда жамчы окуп калгандар бар. Лучано Паваротти деген тенорду билесиңер, укмуш.
кыйын. Ошонун сабагын алган, ошо менен бирге иштеген бала. 11 жылдан бeri Италияда иштейт экен ушул бала. Ушул жигит мен Мекенчил партиясы үчүн өр чыгарып, Мекенчил партиясы кимин чыгарып, ушул жерге жеткизейин. 10 адам болобу, 100 адам болобу, 1000 адам болобу урда берейин. Канчаке уруксат бериңиз деп мен жанымда жүрөт ушул жигит. Рахмат айтайлы ушул жигитке туугандар. Рахмат ушулар. Ошондуктан ушул жигиттин бир өнөрүн көрөйлү. Көргүлө. Кыргыздын кандай балдары бар? Кыргыз бүжүрөп эле отурган жок бу жерде. Кыргыз Италияда, Ласкалада кыргыз ушулдырдап атат туугандар. Көргүлө өнөрү. Мадымыңыздар менен, урматтуу агайын туугандар. Өзүнүзгө байкелер айтып кеткендей, кандай инсан, кандай кыргыз Мекенчил болуш керек. Ушул бардык сөздөр ушул Мекенчил партиянын кимизинде катталып кеткен. Кулак салып, жакшылап угуп койсоңуздар. Gönlüm Allah terdi, kızma kılgın cöncürbe nasıl çerdi. Yanar doğdu ten atılıp kükürekler, canlı yurttun birge buyup akıl gençi. Mana sıkkan yürekler birge soğuk, Mekençil el boluğa mezgil geldi. Kereçekte bir ana çok, Kırgızistan'da Mekençil bol. Mekençil'den atlandılar ey, Mekençil'den atlandılar, Mekençil'den atlandılar ey. Kırcanlardan öçmesin kırgız izi, hayratındı purçurman kılıç mizi. Kabılanların kösülüp Kırgızstan dep, gelecektin seni menin olsun işi. Mekençil sesim gana çuktu saktay, ansız satır maydalanap on içi. Kereçekke bir gana çok, Kırgızstan dep Mekençil bol. Sorun çıksın barımızdı, sürmenen sulundan bol. Sayladan basasla düştü, Olibette tahta küttü. Mekençil'den atlandılar, Mekençil'den atlandılar ey. Mekençil'den atlandılar, Mekençil'den atlandılar ey. Anla eller Mekençil, hani bilgen tamarlı ey Mekençil. Kurmamızdan akıldı ey Mekençil, salladı dol sabırdı ey Mekençil. Harcısı ben kadırlı ey Mekençil, anla eller Mekençil. Günler canımı var Mekençil, Cutla koşar salımı var Mekençil. Hazır kılar harusu var Mekençil, Atacurt hamzusu var Mekençil. Mekençiller atlandılar, Mekençiller tatlılar ey. Mekençiller atlandılar, Mekençiller tatlılar ey. Rahmat tuğanlar anda ruhsat berseňizler biz baraylı. Hazır bugün bizde 4 joluguşu var. Buna hazır ele emede Koşapta joluguş ötküzüp geldik. El batpay stadionda. Murzake'de hazır elder top dolup el batpay turar. Andan keyin narkı Şoroboşat'ta ötküzöbüz. Ertengden başlap Жалал-Абад облусунда ötküzömün. El tuğanlar qayerge barbayın men el batpay kılkıldap turar. Kudayga bin kala şükür. Rahmat sizlerge. Rahmat. Rahmat bolunuzlar. Ardınızlarga çoğun rahmat. Sizlerge iyilik bolsun.
Kırgızlar dua kılmayınca tartkamayın. Dua kılmayın. Hadi omin kılıp koyun. Omin. Ne tilesen teyen kavm olsun. Burası maksatına jet. Ne vurduyla kız çağırıp toyların üstünde ol bunlar. Daima yerin üstünde ol bunlar. Daima yerin alposunda ol bunlar. Daima yerin kökünüp Zovalın zor olup akıllı olacak olmak dilince sonra Allah dağılsın. Çeliklerin kavrulsun. Buna akbalardan da pata verip koysun basın. Buna. Enelerden de bir pata verip koysun. Enelerden de pata verip koysun. Mikrofon da apkegiler. Gelgen konukları olsun. Gelgenler yolun şıdırıp olsun. Yoldaşlar kızıl olsun. Maksatыңарға жеткіле, тілеген ой maksatыңарға жеткіле. Елдердің бардығы сілердің қолдары құда қаласа. Садыр Жапаров та жақсы шығып алып, сен менен қоша дос болып, жақсы істеп, жақсы берділер. Amin. Rahmat, apalar, жақсы қайғылар. Rahmat. Calavat gerek mi? Bece vermiyor. Telefonu sar. Nerede telefon var? Başla. Allah. Tartıldı. Tartıyor. Yazıcıların bir espakten çıkarız Karagöz'den. Ulan onu ehtiyatlayın için. Жақсы болды. Ayaşı korkmaydı hiç kimden. Alo. Sen de korkmasın kal şöyle. Sosyal olan adamız. Patriot gördün mü? Böyle korkmayın. Tabii hiç böyle korkmayın. Niye kadar aldın sen? Tamam, turgula. Şapkadan bu kadar vermeysin mi? Hazır bir. Ne oldu şapkadan? Hadi ben Buna bala tatar. Hey, Jen. Bu ne kadar hata o tahta da.